Эртең 31 август Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү. Бул күн элдин эркиндикке жетсек деген көксөөсү аткарылган күн. Тарыхка көз чаптырсак, Кыргызстан башка союздук өлкөлөрдө эле 1991 жылы социализмден демократияга өтүү жолунда тизгинди өз колуна алып, эркиндикке ээ болуп, туубузду, гимнибизди, баш мыйзамыбызды иштеп чыгып, улуттук валютабызды киргиздик. Айтканга оңой болгону менен эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында талкаланган советтик система менен токтогон өндүрүштүн оор күндөрүн башыбыздан өткөрдүк. Азыр булардын баары артта калды жана жаш өлкөбүз азыр жаңы сыноолорду башынан кечирүүдө. Нефти менен газга бай болбосок да, нечен жылдар бою өз мамлекеттүүлүгүнө жете албай аткан улуттарды карап түзөлүп, саясий оюндар жүрүп аткан жакынкы чыгыштагы жана Украина сыяктуу 2-3кө бөлүнгөн өлкөлөрдөгү согуштарды көрүп туруп, ынтымак менен биримдиктен өткөн байлык жоктугуна ынанасың. Кыргызстан 24 жыл ичинде саясий жана социалдык жактан бир топ өзгөрүүлөрдү баштан кечирип, 2 революциянын күбөсү болду. Учурда өткөн каталар эми гана оңдолуп, мурда аткарылбаган бир топ иштер четинен жөнгө салынууда. Эртеңки майрам тууралуу айтсак, 31 август күнү жер-жерлерде ар кандай оюн зооктор болуп, концерттик программалар уюштурулаары айтылууда. Ал эми Бишкекте шаар тургундары жана коноктору үчүн да жагымдуу кабар бар. Тагыраагы эртең Орусиянын белгилүү эстрада ырчылары кечки саат 5-тен баштап Ала Тоо аянтында концерт берет. Коомдук 1 канал концерттин жүрүшүн аягына чейин түз эфирде көрсөтөт. 1991 жылдын 31 августунда социализмден демократияга өтүп, тизгинди өз колубузга алдык. Эркиндикке ээ болгондон кийин туубузду, гимнибизди, гербти, баш мыйзамыбызды иштеп чыгып, улуттук валютабызды киргиздик. Бирок Кыргызстанга эгемендик жарыялоо оңой болгон жок дейт алгачкы демократ Жыпар Жекшеев. Анын айтымында союз учурунда эле бир катар уюмдар түзүлүп, эгемендүүлүктүн пайдабалын түптөөгө аракеттер көрүлүп баштаган. Эгемендүүлүктү башка коңшу мамлекеттердегидей даяр эле биз алган жокпуз формалдуу түрдөчү. Эгемендүүлүк үчүн чоң күрөш жүрдү. Бизде союздун убагында эле мына кыргыз тил, мамлекеттик тил статусун алып берген үчүн канча күрөш жүрдү. Бизде мына 89 жылдан баштап коомдук кыймылдар Кыргызстанда саясий аренага чыгышып, ошондо Кыргызстан эгемендүү мамлекет болушун талап кылып, келечекте мындай түпкүлүү өзүбүздүн эгемендүүлүктүн пайдабалын түзө турган максаттар үчүн уже митингдер чыга баштаган да. Албетте, эгемендиктин алгачкы жылдарында оош-кыйыш окуялар болбой койгон жок. Бирок анын баары мезгил агымына ылайык мамлекеттин өзгөрүүсүнө алып келди. Маселен, экономикада албетте укмуштуудай секирик деп айта тургандай окуялар болбосо дагы, ири долбоорлор ишке кирип, айрым иштердин жыйынтыгы жемишин берип баштады. Ошондой эле эл аралык уюмдарга мүчө болуп, чет мамлекеттер менен болгон алакалар чыңдалууда. Айта берсе сөз көп. Болгону эгемендиктин баасын бааласак эле өлкөбүз өнүгүү жолуна түшөрүн серепчилер билдирет. Ошентип Кыргызстан быйыл өз алдынча мамлекет болгондугунун 24 жылдыгын белгилейт. 31 август эгемендүүлүк майрамын белгилөө өлкөнүн бардык аймактарында эрте менен эле башталат. Борбордук Ала Тоо аянтта өткөрүлүүчү салтанат президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда ачылат. Быйыл башка жылдарга салыштырмалуу эгемендик майрамы өзгөчө белгиленерин шаар башчысы билдирет. Атайын айтып кетейин, ушул концертти биз биринчи жолу ушундай шартта өткөрүп атабыз, абдан даярданып атабыз. Жакшы программаны тартуулайбыз силерге баарыңыздарга. Ошондуктан шаардыктарды баарыңыздарды ушул концертке чакырып жатабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди келе жаткан өлкөбүздүн эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз. Кыргызстандыктарды куттуктап чет эл ырчылары да келет. Бул жолу алардын чыгымын кайсы бир жеке компания төлөйт. Дмитрий Билан, Григорий Лепс, Вера Берешнова, Сплин группасы, француздардын Аттауан группасы жана өздөрүнүн жердештерин Город 312 куттуктайт. Концерт кечки саат 17-де башталып, түнкү саат 24-тө фейерверктер менен жыйынтыкталат. Аянтка келип концерт көрө албагандар КТРК аркылуу түз эфирден көрсө болот. Бүт өлкөлөр менен ичине киргизилбейт. Экинчиден, масс абалындагы адамдар да киргизилбейт. Анан ушу балдар боюнча кичинекей балдар менен жана алыстан келгендер балдары менен келген коноктор ушу балдарын караса. Алардын коопсуздугун камсыз кылууда бир топ ыңгайсыздыктар жаралат. Ошолорго
мындай туура түшүнүү менен мамиле жасап, анан концертти көрүүгө өз убагында келип, анан өз убагында кайра үйлөрүнө аман эсен жетип алышын биз мындай суранып кетебиз. Тартип сакчылары жарандарды жаш балдарга өзгөчө көңүл бөлүүгө чакырат. Анткени жакында эле белгиленген майрамда 20-дан ашык бала жоголуп, алардын ата-энесин табууга бир топ убакыт кеткен. Албетте майрам күнү көчөгө элдин баары чыгат. Ошондуктан катардагы аскерден тартып, генералга чейин 16 000 кызматкер республика боюнча коомдук коопсуздукту көзөмөлдөйт. 29 августтан 1 сентябрга чейин ички иштер министринин өздүк курамы күчөтүлгөн режимде иштейт. Жана мен кайталап коеюн, кайсыл гана жерде иш чаралар өткөзүлбөсүн, ошол жерде коомдук коопсуздукту жана ар бир жарандын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бизде толук күч жетиштүү. Эрте мененки саат 8-ден түнкү 12-ге чейин Борбордогу айрым көчөлөр жабылат. Тагыраагы Ала Тоо аянтына жакын болгон Тоголок Молдо, Киев, Фрунзе жана Тыныстанов көчөлөрү, зарылчылыкка байланыштуу Токтогул, Абдрахманов, Исанов жана Жибек жолу дагы жабылат. Ошондуктан жол кайгыл кызматы бул күнү унаа сүйүүчүлөрдү коомдук транспортто жүрүүгө чакырат. Борбордук аянттан бардык багыттар боюнча коомдук транспорт каттайт. Ошентип майрамдын эртеси да болот. Андан аркы күндөрүбүздө дагы аянтка кандай чогулсак, ошондой биримдикте болушубуз керектигин профессор Акматалиев айтат. Дүйнө жүзү бүт карап турат. Кыргыз деген эл бар экен. Ошолор эгемендүү мамлекет болду эле. Ошол эгемендүүлүктүн жүгүн көтөрө алдыбы? Ошого татыктуу болдубу? Же болбосо татыктуу болбой атабы деп. Себеби эгер биз татыктуу боло албасак, эгер биз чыныгы эгемендүү мамлекет боло албасак, анда бизге көз арткандар четинен эле табылат. Биздин эле кошуналар табылат. Чоң саясий аренада чоң оюнчулар бар. Чынында эле дүрбү салып карап тургандарга биз туруштук бербешибиз керек. Кыргыздар эгемендикке чоң эмгек жумшады. Эми куруу патриотизмден кайта турган мезгил келди. Ошондуктан күнүмдүк эмгек, мамлекеттик тартип, күжүрмөндүк, иштермандык керек. Анткени 24 жыл айтканга оңой, бирок чейрек кылымга жакын убакыт ар кандай саясий кубулуштар, тарыхый окуялар менен элдин эсинде калды. Эми өткөндөн сабак алып, Кыргызстандын дүйнөлүк коомчулукка өз алдынча мамлекет катары кадам таштачу күнүнө жетүү үчүн кандай жолдор басып өтүлгөнүн ар бирибиз эсибизден чыгарбасак. Анткени эгемендүүлүк оңой эле келе койбойт. Дүйнөдө улутунун саны миллиондогон калк көз карандысыздыкка жеткен эмес. Ошол эле учурда мамлекеттүүлүккө жетип туруп, согушуп жаткан өлкөлөрдү көрүп, биз түзөлүп, чыңалып, анан жоопкерчиликти сезишибиз керек. Кыргызстан куттуктоолорду кабыл ала баштады. Эгемендүүлүк майрамы менен мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевди жана өлкө элин дүйнө лидерлери куттуктады. Куттуктоо телеграммаларын Орусия президенти Владимир Путин, Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин, Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев, Өзбекстан президенти Ислам Каримов жана Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама сыяктуу бир катар мамлекеттердин башчылары жөнөттү. Өлкө жетекчилери Кыргызстан акыркы жылдары туруктуу жана ыкчам өнүгүп келе жаткандыгын билдирген. Президент Алмазбек Атамбаевке чың ден соолук, мамлекеттик ишине ийгилик, ал эми кыргыз элине өсүп өнүгүү менен ынтымак каалаган. Мээрим Бакир кызы, Тимур Сыдыгалиев, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1 канал, Жума кайрык.